Иран менен согушка 100 күн толду. Еврошаркет Украинага каршы согушкан бардык жарандарга эшигин жапты. АКШнын коргоо министри Европанын миграция саясатын сынга алды. Сот Трамптын виза үчүн $100,000 төлөтүү жарлыгын жокко чыгарды. Эми абадан суу алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9-июнь АКШта жана дүйнөдө эмне болуп жатканы менен тааныштырам. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, лайк басып, колдоп туруңуз. Бүгүн АКШ менен Израилдин Иранга каршы согуш ачканына 100 күн толду. Ал арада дүйнөлүк коомчулук анын кесепеттерин эсептей баштады. Акыркы 3 айдан ашуун убакытта аймакта жалпысынан 7247 адам каза тапкан, 50,000ден ашуун адам жаракат алган. 150,000ден ашуун жарандык объекттер, турак үйлөр, мектеп, ооруканалар талкаланган. İran'da 3468 adam, Livan'da 3593 adam kaza olgan. AKŞ 13 askerin akırkı saparga uzattı. Birikкен Uluslar Uyumu'nun malumatı boyunca İran'ın içinde 3,2 milyon adam kaçkın katarı turak jayын taştap jer kotorgon, 17 milyon bala mektepke bara alбай kaldı. AKŞ'da soğuştan keyin benzin 41%ga kımbattagан. Murda al $2.98 tursa, azır $4.22. Dünyada munayın bağısı 50%ga kımbattagан. AKŞ soğuşka $55 milyar korotkon. Soğuş toktobosо jыл ayağına çeyin AKŞ'nın tartkan çıgımı 633 milyarddan $1 trilyon çeyin jetişi ıhtimal. AKŞ prezidenti Donald Trump bugün 9-iyunda soz tarmaka özünün uluu askerlerinden malumat alganın, agalayık Ormuz kısıgındagı AKŞ'nın Apache TIG uçağın İran atıp düşürgönün, andan Amerika'nın 2 asker uçkuçu japa çekkenin yazdı. Oşol deme alda Koşma Ştattары zarыл bolso bul kol salууga öz жообун берет dedi al. Bundan burada AKŞ prezidenti Donald Trump jurnalistlerge İran menen süйлөшүүлөрдө 1-2 günden keyin жылыштар bolot dep bildirgen bolчу. Биз Иран боюнча жана Иран менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатабыз. 1-2 күндө жыйынтыктары билинип калат. Баары жакшы жүрүүдө. Биз блокаданы 100% улантып жатабыз. Мунай дагы башка киреше булактары да камоолдон өткөн жок. Акыркы убакта AKŞ'нын içinde Trump'ın sayasatına narazычылык өсүүдө, согуштун фонунда америкалыктардын жашоо деңгээли төмөндөп баратат. Нью-Йорктогу Федералдык резерв банкынын акыркы сурамжылоолоруна ылайык америкалыктардын дээрлик жарымы акыркы 1 жылда жашоосу мурдагыдан начарлап кеткенин билдиришкен. Америкалыктар Иранга каршы согуштун созулуп кеткенине жана анын айынан күйүүчү майдын кымбаттаганына нааразы. Ошол эле маалда көтөрүлүп жаткан эмгек акысы инфляцияны кубалап жетпей жатат. Быйыл АКШта инфляция 4,2% болушу ыктымал. Бул болсо акыркы 3 жылдагы эң чоң көрсөткүч. Еврокомиссия Украинага каршы 22-жылдан бери согушкан бардык жарандарга Еврошаркеттин аймагына кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен билдирди. Анын айтымында белгилешкен Европа биринчи жолу Украинага каршы согушка катышкан бардык адамдарга Европанын кайсы гана мамлекетине болбосун кирүүсүнө тыюу салат. Biz bunu menen Еврошаркеттин келечектеги мүчөсү эр жүрөк Украинага колдообузду билдиргибиз келет деди ал. Евробиримдиктин бул саясатын ага мүчө болбогон Улуу Британия сыяктуу мамлекеттер да колдонобу жокпу, ал азырынча белгисиз. Эске салсак, Украинага каршы согушка Орусиянын гана эмес, башка мамлекеттердин жарандары да катышкан, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жана Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар да катышкандыгы белгилүү. Азырда алар катышып жатышат, алардын айрымдары өз ыктыяры менен барса, айрымдары орус бийлиги тарабынан азгырылганы белгилүү. Мындан тышкары Түндүк Кореядагы өз жарандарын Орусияны колдоо максатында Украинага фронтко жиберген.
Ал арада 5 июнда AQS'нын коргоо министри Пит Хексет Европа мамлекеттерин континентти мигранттарга бастырып жибердиңер деп сынга алды. Ал бул пикирин 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында 44-жылы Норманд кысыгына СССРдин союздаштар аскерлеринин киришине 82 жыл толгон жыйында айтты. Ал биз эркиндик кантип келерин, тынчтык кантип орнорун уnuттук. Бир кезде ата-бабаларыбыз ошол эркиндиктер үчүн канын төгүп келген. Испания, Италия, Болгария жана Грециянын жээктерине азыр коркунучтуу идеологиясы менен мигранттар басып кирүүдө жана Европа мамлекеттери ага каршы эч нерсе жасабай жатат деп билдирди. Эске салсак, Европанын качкындар Ирактагы, Ливандагы, азыр болсо Газа, Ирандагы согуштардан кийин каптаган болчу. Ошол эле маалда миграциянын себептерин иликтеген эксперттер ага ал мамлекеттердеги жакырчылык, теңсиздик, мыйзамсыздык, коррупция жана ресурстардын адилетсиз бөлүнүшү себеп болоорун айтышууда. Бостон шаарында федералдык судья Лео Сорокин Дональд Трамптын H-1B жумушчу визасы боюнча жарлыгын жокко чыгарды. Ал жарлыкты жокко чыгаруу арызы менен губернатор демократтар иштеп жаткан 20 штаттын прокурорлору сотко чогуу кайрылган болчу. Сот жогорку квалификациялуу жумушчуну чет мамлекеттен чакырып жаткан компания Трамптын жарлыгында көрсөтүлгөндөй $100 000 төлөй турган болсо, бул акча анда салык болуп калат. Ал эми салыктын жаңы түрүн мыйзам боюнча Конгресс гана киргизе алат деп чечти. Чет мамлекеттерден жумушчу виза менен адистерди чакырууга жол ачкан визага $100 000 киргизип жатып, Трамптын өкмөтү чет элдиктердин ордуна америкалык жарандарды жумушка алууга стимул жасайбыз деп билдирген. H-1B визасы менен негизинен IT тармагына Индия менен Кытайдан адистер чакырылат. Ак үй соттун мындай чечими менен макул эместигин айтып, ага каршы жогорку инстанцияга кайрылаарын билдирди. Эми эң ысык аймактарда да сууга жетсе болот. Химия боюнча Нобелдин 25-жылдагы лауреаты Омар Яхки ойлоп тапкан материал күн ысып турган чакта дагы абадан нымдын молекулаларын чогултуп, анын негизинде суу топтой алат. Материалдын өзү болсо карбондон турат. Омар Атока компаниясын негиздеп, бул ачылышын өнөр жайлык өндүрүшкө салгысы келип, ошонун үстүнөн иштеп жатат. Эгер долбоор ишке ашса, анда жер шарынын эң кургак аймактарында да абадан суу чогултуп, какшып жаткан чөлдөрдү жашылдандырууга мүмкүндүк түзүлөт. Бул өзгөчө сууну ташып пайдаланган күнөөсканаларга бир топ жеңилдик алып келмек. Эми футбол жаңылыктарынан дүйнөгө таанымал оюнчу Неймар Бразилиянын курамасында ойнойбу же жокпу деген суроо азырынча ачык бойдон турат. Ал бутун кокустатып алган. Акыркы учурда ал Египетке каршы оюнга ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок. Акыркы чечим 13 июнда кабыл алынат. Месси, Роналдо сыяктуу эле 34 жаштагы оюнчуга бул чемпионат акыркы болуп жаткан. Неймар Бразилия үчүн 128 оюнда 79 топ киргизген. Ошол эле маалда Өзбекстандын курамасы Нидерландтар менен жолдоштук мелдеш өткөрүп, акыркы минутта гана 2-1 менен уттуруп койду. Буга чейинки 3 дүйнөлүк чемпионатта ким чемпион болорун алдын ала айткан немис математигинин быйылкы болжолу боюнча Нидерландтар командасы быйыл финалда жеңүүчү болот деп айтылууда. Мыктылардын катарында Испания, Франциянын да командалары бар. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.